1976-жылдын 16-сентябрында советтик суучул Шаваш Карапетян бир тууганы жана машыктыруучусу менен бирге Еревандагы суу сактагычтын тегерегинде эртең мененки чуркоого чыгат. Ал кезектеги мелдештерге жана рекордторго даярданып жүргөн. Ошол кезде Шаваш сууда сүзүү боюнча дүйнөнүн 17 жолку, Европанын 13 жолку жана СССРдин 7 жолку чемпиону эле. Болгондо да 23 жашта эле болчу. Ошол күнү эртең менен анын карьерасы жыйынтыгына жакын болот деп ойлогон да эместер. Бирок дал ошол күн аны баатырга айланткан. Жарым кылымдай убакыт өтсө да Карапетяндын укмуштуу эрдиги элдин эсинде. Өзү жөнүндө ойлогон да эмес. Ереван суу сактагычынын жанынан 15-номердеги троллейбус өтүп бараткан. Алыс эмес чуркап бара жаткан агайыны Карапетяндар жана машыктыруучу транспорт өтө ылдам кетип бара жатканы үчүн ага көңүл коюп карап калышкан. Ошол маалда бир нече көзүрмөмдөн кийин троллейбус кумдуу дамбадан өтүп барып, сууга кулап чөгө баштаган. Шаварш жээкке чуркап жеткен учурда троллейбус толугу менен чөгүп, зым эле көрүнүп турган. Көпкө күтүү мүмкүн эмес эле. Кечиктирбей жардам бериш керек болуп, Карапетян 13 градус температурадан бир аз эле ашкан муздак сууга секирип кирген. Мен жөнөкөй спортчу эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги суучумун да. Өзүм жөнүндө ойлонууга убакыт деле болгон эмес. Суунун алдында калгандарды гана ойлоп жаттым. Эң кыйыны троллейбустун арткы айнегин сындыруу болгон. Төбөсүнө көтөрө турган тепкичтин эң ылдыйкы баскычын бекем кармап, бутум менен катуу тээп терезени сындырдым. Бутум ооруп да кеткени сезилди. Сынган айнекке илинип кеткен экен. Бирок ал кезде аны ойлобой убакыт аз экенин түшүнүп тургам деп Карапетян «Комсомольская правда» деген гезитке айтып берген. Шаваш токтоосуз сууга кирип кайра чыгып, адамдарды куткарып жатты. Жалпысынан анын ичиндеги 46 адамды көтөрүп чыгууга жетишкен. Анын бир тууганы кайыкта отуруп, ар бир адамды куткаруучу кызмат жагынан тажрыйбасы бар машыктыруучусуна узатып жаткан. Ал чөккөндөргө биринчи жардамын берип, колунан келгенин кылган. Карапетян суу алдында калган троллейбустан 46 адамды чыгарганы менен 20 кишинин эле өмүрүн сактап калган. Кайсы бир учурда окуя болгон жерге келген куткаруучулар суучулду токтотушкан. Анткени ал жансыз сөөктөрдү чыгара баштаган эле. Андан ары улантуунун кажети жок болчу. Ансыз да Шаварш жетиштүү даражада тоңуп, эсин жоготкон. Ага чейин ал кайсы бир жаздык жөнүндө да айтып жатканы бар. Кычкылтек жетпей калганда эсимди жоготтум. Бир жолкусунда мен троллейбустун отургучунун жаздыкчасын алып чыккан экем. Өзүм да эсимди жоготуп бараткандыктан анын адам эмес экенин билбей калыптырмын. Андан соң бул жаздык менин түшүмө чейин кирип жүрчү. Дагы бирөөнү сактай алат элең го деген сөздөр да болгон. Бул эрдик Карапетян үчүн оор болгон. Ал окуядан кийин дароо реанимацияга алып жөнөшкөн. Көп кан жоготуп, денесинин көп жеринде айрылган жерлери бар экендиги аныкталган. Көп өтпөй канына инфекциялар кирип, эки жактуу пневмония деген диагноз да коюлган. Өз калыбына келүү үчүн атлетке 2 айдай убакыт керек болгон. Дарыгерлердин айтымында кайсы бир учурларда анын ден соолугу өтө оорлошуп да кеткен эле. Өпкөсүнө мындай суук тийүүдөн кийин чоң спортко кайтып келүү мүмкүн эмес эле. Медиктер болушунча ага тыюу салышкан. Бирок Шаваш акырындап машыгууларын жандандырып, дагы бир нече жыл СССРдин курамасында кармалып, жада калса 11-чи дүйнө рекордун орнотууга жетишкен. Ошентсе да ал ден соолугунун абалы андан ары улантууга жол бербей тургандыгын түшүнгөн. Ондогон адамды сактаганы, карьерасына өз таасирин бергени менен Карапетян эч качан бул кылганына өкүнбөйт. Кызыгы бул окуя суучулдун жалгыз эрдиги эмес. Чөккөн троллейбустагы адамдарды сактаганга чейин 2,5 жылдай мурун чемпион башка трагедияны токтотуп калган. Ал өзү машыккан спорттук базадан чыгып, автобуска отуруп, Ереван шаарынын борборуна жөнөп бараткан. Кайсы бир учурда автобус токтоп, айдоочу моторду текшергени чыккан эле. Бирок ал транспортты кол тормозуна койбой койгонбу. Автобус ылдый капчыгайды көздөй сызып жөнөгөн. Эгер ал жетер жерине жеткенде эч кимиси тирүү калбайт эле. Шаварш бул окуяда да тез кыймылдап, чыканагы менен айнекти уруп сындырып, айдоочунун кабинасына кирип барып, автобусту тоо тарапты көздөй бурууга үлгүрүп, транспорт анчалык чоң кагылбай токтоп калган. Андан 10 жыл убакыт өткөндөн кийин Карапетян Еревандагы спорт концерттик комплексте чыккан өрттү өчүрүүгө активдүү катышып, оттон адамдарды алып чыккан. Ошондой эле пляждарда жана бассейндерде чөгүп жаткан адамдарды куткарган учурлары көп эле кездешкен.
Белгилей кетсек, Карапетяндын троллейбустагы адамдарды сактаган эрдиги окуядан 6 жыл убакыт өткөндөн кийин гана калың элге белгилүү болгон. Бир нече жылдан кийин гана Комсомолка гезитинде Сергей Лисковдун макаласы жарыяланган. Бийликтегилер бул трагедиялуу окуяны жайылтууга анчалык кызыктар болбой, кыскача эле адамдар куткаруучулардын так жана туура аракеттеринен кийин сакталган деп айтып коюшкан. Ошол окуядан кийин дароо эле кайсы бир гезитте ал тууралуу жазгысы келишкен, бирок макаланы андан ары өткөрүшкөн эмес. Анткени СССРде троллейбустар сууга кулабашы керек эле. 2020-жылдын 19 майында Карапетян 67 жашка толду. Бул адамдын кылганы азырда эл оозунда. Биздин каналдан мындан арыда кызыктуу окуялар жана фактылар тууралуу билип туруңуздар. Комментарий, лайктарды жана коңгуроону басууну унутпайбыз.